Урматтуу эл журт, дагы бир жакшы жаңылык, биздин Кыргыз футбол биримдиги Өзбекстан, Тажикстан менен чогулуп биригип 2031 жылы Азия чемпионатын кабыл алууга бел байладык. Биз ошогон заявканы бердик. Эгерде ошону утуп ала турган болсок, биздин Кыргызстанда Азия чемпионаты өтөт. Ошого даярдык көрүшүбүз керек. Ал эми жанагы өткөндө бир баягы Темиров Лайф деген бир эме бар, жанагы сайт бар. Сайт ба эмне деп коет ошол бар. Алар жазып чыгыптыр. Айтып чыгыптыр. Как будто бу ошол футболдон бизнес кылып атат, акча жеп атышат деп. Эч кандай жок. Мен өзүм жеке өзүм карап турамын. Мына айтып атышат Барселона футболдук академиясы боюнча. Тура Барселона футболдук академиясы алар айткандай $19,000 эмес бир баланы. Бир баланы бир жылга $12,000 тарбиялап атышат. Ал жерде бардык тренерлер Испаниядан келген. Алардын Испаниянын методу менен тарбиялашат. Алардын өздөрүнүн сабактары бар. Алга биз критикше албайбыз. Бирок ошол эле мезгилде ал жерде болгону 120 гана бала тарбияланат. Ошого карабастан былтыры биз ошол жерге 20 баланы бекер киргиздик. 20 баланын акчасын төлөп киргиздик өзүбүз. Мына футболдук федерация төлөдү ошону. Баткенден дагы бар, 1-2 бала бар. Баткенде ошол жанагы кагылышта, кандуу кагылышта каза болгон бир чегерачынын баласын дагы чоңотасы ээрчитип келген экен, мен эсимде бар, киргизгеним ошол жерде. Бекер ошону окутуп атышат. То есть алар ошол чыгып эле жанагындай жамандап, туура эмес сөздөрдү айтса, аларга ишене бербегилегин. Алар ошону бузугулар. Өздөрү бул жерге келип бир ташты көтөрүп койбойт. Баткен каерде экенин, эмне экенин, кандай проблема менен жашап атканын өлүмү көргөн эмес, билген эмес, келген эмес бул жерге. Бирок сүйлөсө бардыгынан ашып түшүшөт. Ошондуктан урматтуу эл журт, биз Кудай кааласа, Кудай буйрса, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон тапшырмаларын так жооптуу аткарабыз Кудай буйрса. Кудай буйрса Баткенде ушул жерде сонун жаркыраган стадион курулат. Биз ойлоп атабыз, быйыл катуу иштесек, эмдиги жылы стадионду куруп бүтүшүбүз керек деп. Эмдиги жылы стадион куруп бүтүп, мына жаштарга тапшырып беребиз. Баткенде дагы Кудай кааласа сонун жаштар чыгат. Баткенден дагы сонун футболисттер чыгат. Баткендиктер дагы Кудай кааласа чоң-чоң жерлерге барып ойной турган болушат. Ошого шарт түзүү үчүн атайын келдим. Рахмат бардыгыңыздарга, рахмат.